Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Мейримдүү, ырайымдуу, бардык айып кемчиликтерден таза болгон жаратуучубуз Кудай Таалага чексиз мактоолор, анын сүйүктүү кулу пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу, кадыры кымбаттуу момун мусулман бир туугандар, Рамазан айында жасап жаткан жакшылык амалдарыбыз, тутуп жаткан орозолорубуз, окуп жаткан намаздарыбыз, кайрымдуулуктарыбыздын бардыгы кабыл болсун. Мына ошол жакшылыктардын себебинен бүтүндөй дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстаныбызда тынчтык болсун. Ар бирибиз өмүрүбүздүн аягына чейин жакшы амалдарды жасап өтүү Кудай Таала тарабынан насип болсун. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан адамдардын ичинен эң жакшысы ким деп сурашканда, мен тола умруху ва хасуна амалуху. Кимдин өмүрү узун болуп, анан ошол өмүрүндө жакшылык иштерди жасай турган болсо, ошол адамдардын ичинен эң жакшысы дейт. Вакала айюн наси шаррун. Адамдардын ичинен кайсынысы ошол жаманраак? Кайсыл адам жаман дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүрү узун болуп, амалдары начар боло турган болсо, ошол адамдардын эң жаманы деген. Жараткан Аллах Таала жакшы инсандардан болуп, ошол жакшылык иштерди жасап өткөнгө мүмкүнчүлүктөрдү берген болсун. Кудай Тааланын бизге берген неаматтары өтө көп. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ибрахим сүрөсүнүн 34 аятында, эгер силер Аллах Таала берген жакшылыктарды эсептеп көрсөңөр, эсебине жетпейсиңер дейт. Аны санап бүтө албайсыңар дейт, урматтуу туугандар. Мына ошол көптөгөн жакшылыктардын бири бул неамат, жакшылык, тынчтык болуп эсептелет. Амандык болуп саналат. Бул жакшылыктарды биз ынтымак, биримдик менен сактап калуубуз керек. Мына ошондуктан бүгүн биз ынтымак жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ата бабаларыбыз ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы деп айткан. Башка бир сөздө, башка бир макалга көңүл бура турган болсок, ынтымак бул мөрөк суусундай, чыр-чатак жыландын уусундай дейт. Биз бир ата, бир энеден таралгандан кийин бөлүнүп жарылууга, ынтымакты бузууга эч бир негиз жок. Колубуздан келсе, ушул дайыма элибиздин бүтүндүгү, амандыгы үчүн, тынчтыгы үчүн, ынтымагы үчүн салымыбызды кошушубуз керек. Кереметтүү Кур'ан-ы Каримде Худжурат сүрөсүнүн 13 аят: Астагфиру биллах, я айюхан насу инна халакнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шу'уба ва кабаила литаарафу инна акрамакум индаллахи аткакум инналлаха алимун хабир. Садакаллахул азим. О адамдар, биз силерди эркек ургачыдан жараттык дейт. Адам алейхиссалам менен Хава энеден жараттык. Ошондой эле бири-бириңерди таанып билишиңер үчүн урууларга жана элдерге бөлүп койдук. Аллахтын алдында силердин эң сыйлууңар, ошол бейишке татыктууңар такыбараңар дейт. Чындыгында Аллах бардык нерсени билүүчү, баарынан кабардар дейт, урматтуу туугандар. Кайсыл бир улут же болбосо кайсыл бир уруу ошол жогору туруп калса эле, ал ошол сыймыктуу, сыйлуу болуп калбайт. Жараткан Аллах Тааланын астында сыйлуу пенде, сыйлуу инсан ким? Ошол такыбараак болсо дейт, урматтуу туугандар. Ошондуктан биз эч качан бөлүнүп жарылбашыбыз керек. Бардыгыбыз бир ата, бир энеден тараганбыз. Ошол үчүн бөлүнгөндү бөрү жейт деп биздин ата бабаларыбыз таамай так таасын айтып койгон. Ошондуктан бөлүнүүгө эч бир негиз жок. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху: "Валлази нафси биядихи ла тадхулул джанната хатта туслиму تؤمنوا ولا تسلموا حتى تحابوا وأفشوا السلام تحابوا وإياكم
бугдо фа иннаха хиял халифа дейт. Ушул хадиси шарифте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул менин жаным колунда болгон зат менен касам ичемин, силер мусулман болмоюнча бейишке кирбейсиңер дейт. Бул сүйлөмдөгү маани ошол негизги эреже болот. Туура, эч бир пенде мусулман болмоюнча бейишке кирбейт. Мусулман болуу үчүн Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жиберилген динге ыйман келтирип, анын үйрөткөн таалим сүннөттөрүнө амал кылуу керек. Мына ушул менен бирге дагы бир шарт бар. Бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө мусулман болбойсуңар дейт, урматтуу туугандар. Бири-бирин жакшы көрүү бул мусулманчылыктын нышаны, ошол мусулмандардын белгиси. Өз ара мусулмандар бири-бирин жакшы көрүүсү үчүн төмөндөгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйрөткөн таалимине амал кылуусу керек. Саламды жайылткыла. Афшус салама байнакум. Ошол саламды жайгыла, өз ара сый урматта болосуңар дейт, урматтуу туугандар. Алдыбызда жолуккан ар бир диндеш тууганга салам берип, тынчтык жана саламаттык тилөө пенделер ичинде жайылганда гана арабызда бири-бирибизге болгон сүйүү, жакшы көрүү бекем түбөлүктүү болот. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ан Аби Хурайрата радиаллаху анху ал-муъмину мир'атул муъмин иза ра'a фихи айбан ас-салахаху. Момун мусулмандар бири-бирине көзгү сыяктуу. Бири-биринин айыптарын, кемчилдиктерин жана каталарын тууралоого ар дайым аракет кылуулары керек. Момундар бир туугандар. Арасындагы бирөөсүнүн айыбы бардыгынын айыбы болуп саналат. Ошол себептен бир тууганын айыбын жашырып тууралаган момун мусулман өзүнүн айыбын тууралаган болот. Ошондуктан биз бардыгыбыз бир тууганбыз. Кур'ан-ы Каримде ачык айтып койгон: Астаузу биллах, иннамал муъминуна ихватун, фааслиху байна ахавайкум ваттакуллаха лааллакум турхамун. Садакаллахул азим. Чындыгында ыймандуулар бир тууган. Ошондуктан бири-бириңердин ортоңордогу өз ара мамилеңерди түздөгүлө дейт. Анткени ошол Аллахтын ырайымына ээ болуу үчүн андан корккула дейт. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал-муъмину мир'ату ахихи al-mu'min. Al-mu'minu akhul mu'min haythu laqiyahu yakuffu anhu dai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Момун бир тууганынын, ыймандуу, ошол ыймандуу бир тууганынын көзгүсү дейт, урматтуу туугандар. Момундун бир тууганы, ошол бир туугандар бири-бирине көзгү вазифасын өтөп, бири-биринин айыбын жашырып, тууралап, кемчилигин болсо толуктап туруусу керек экен. Мына ошондуктан бир момун экинчи бир мусулман тууганына айыбын айтып, аны тууралап алуусун эскертсе, айыптар адам ачууланбастан, жинденип капаланбастан, айыбын эскерткен бир тууганына рахматын айтып, кемчилигин оңдоого киришиши лазым. Бизде жакшы бир эреже бар. Ар бир мусулман адам өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө, дагы башка момун мусулман бир тууганына каалайт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силердин эч бириңер өзүнө жакшы көргөн нерсени өзгөгө, башка бир тууганына ыра көрмөйүнчө толук ыймандуу боло албайсыңар деген. Толук ыймандын баралына жете албайсыңар, ыймандын даамын тата албайсыңар деген. Ошондуктан биз ар бирибиз өзүбүзгө каалаган жакшылык, өзүбүзгө каалаган ушул байлык болсун, өзүбүзгө каалаган тынчтык болсун, өзүбүзгө каалаган ийгилик болсун, жетишкендиктердин бардыгын башкаларга, өзгө мусулман бир тууганыбызга дагы ыра көрүшүбүз керек. Мына ошону биз үйрөнүшүбүз керек, урматтуу туугандар. Анткени ошол ынтымак бул ийгиликтин башаты. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Ынтымак бар үйгө ырыс түнөйт деген биздин ата бабаларыбыздын накыл
кептери бар. Кереметтүү Кур'ан-ы Каримде Ал-Имрон сүрөсүнүн 103-аятында «Вa'тасиму бихаблиллахи жами'a ва ла тафаррaqu садақаллахул азим». Барыңар Аллахтын жибин, динин гана карманып, бөлүнүп жарылбагыла дейт. Биздин ата-бабаларыбыз ынтымактуу атадан алтоо болсоң жолборсуң, ынтымаксыз атадан алтоо болсоң оңбоссуң дейт. Арабызда дайыма ынтымак болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куллу ма'руфин садака. Ар бир жакшылык садака. Ар бир жакшы, ширин, пайдалуу ошол сөздү айтуу дагы садака болуп эсептелет. Бир жакшылык жасоо менен, ошол бир жакшы сөзүбүз менен мусулман бир тууганыбыздын көңүлүн алуу дагы садака экен. Ошондуктан ар бир ошол жакшы сөз садака деп жатпайлыбы? Мына ошого көңүл бурушубуз керек. Эч качан башкалардан биз жакшы сөзүбүздү аябашыбыз керек. Мына ошол жакшы сөздүн аркасында адамдар арасында ынтымак болот. Ынтымак аркылуу биз тынчтыкты сактайбыз. Тынчтык аркылуу биз ар бирибиз ошол бейишке киребиз иншалла. Адам баласынын денесинде бир үзүм эт бар. Мына ошол эт оңолсо бүтүндөй дене оңолот. Эгерде ал эт бузулса, бүтүндөй дене бузулат. Билип койгулагын ал жүрөк деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эскерткен. Ошондуктан биз эң биринчи жан дүйнөбүздү, көөдөнүбүздү, жүрөгүбүздү тазалап, ошол башкаларга болгон кек сактоо, башкаларга болгон көрө албастык, ичи тарлык, туура эмес сапаттардын бардыгынан арылып, ошол жүрөгүбүздү оңдошубуз керек. Анткени кыямат күнүндө биздин мал мүлкүбүз, бала бакырабыз, бул дүйнөдө тапкан нерселерибиздин эч бири пайда бербейт экен. Бир гана Аллах Тааланын астына ошол таза жүрөк менен барсак, мына ошол ийгиликтин ачкычы болуп саналат. Урматтуу туугандар, ынтымакты кээ бир нерселер бузуп коюшу мүмкүн. Ошолордун бириси бул ушак. Ынтымакты ушак бузат, жылкыны тушоо бузат дейт. Макал лакап. Кереметтүү Кур'ан-ы Каримде жараткан Аллах Таала стаузу биллах: «Я айюхаллазина аману ижтанибу касирун миназ-зон. Инна бa'даз-зонни исмун». Эй ыймандуулар, шектенүүлөрдүн көпчүлүгүнөн арылгыла. Анткени айрым шек саноолор бул күнөө. Бири-бириңерди аңдыбагыла, жана бири-бириңерди артыңардан тилдебегиле, ушак кылбагыла дейт. Силердин араңардан ким өлгөн бир тууганынын этин жешти жакшы көрсүн? Албетте эч ким мусулмандын ошол бири-биринин этин жегенди каалабайт. Силер аны жактырбайсыңар дейт. Аллахтан корккула, чындыгында Аллах тооболорду кабыл кылуучу боорукер дейт. Урматтуу туугандар, ошондуктан биз ар кандай күмөндөрдөн, туура эмес маалыматтардан, бири-бирибизди баягы хасат көрө албастыктан, ушундай бири-бирибиздин аркабыздан чукугандан, аркабызды салгандан, ушундай бир жаман адаттардан алыс болуп, ар бирибиз жараткан Аллах Тааланын астында ошол бир туугандык милдетибизди так аткарышыбыз керек. Урматтуу туугандар, жакшы болсоң, анда атың макталат, жаман болсоң, анда сенден дарт калат. Жакшы адам тирүүсүндө алкыш алат, жамандар өлсө дагы каргыш табат дейт. Туугандар, ар бирибиз өзүбүз таразалап, жасаган жакшы аракеттерибизге ошол баа берип, дайыма ынтымакта жашап өтүшүбүз керек. Кудай Таалам эч бирибизди туура жолдон адаштырбасын.